артыкчылык кырсыгы жок жакшы ишканадан болсун. Токтогул районунун Абдысүйүркулов айыл аймагынын Торкен айылында заманбап шарттагы мал союлуучу жай ишке түштү. Буга чейин бул аймакта мындай шарттагы жай болгон эмес. Эми мында мал союу ишинде коопсуздукту жана санитардык тазалыкты камсыз кылып, айыл чарбасын өнүктүрүүгө чоң салым кошула баштайт. Убойный цехти мен көрүп чыктым, бардыгын тең. Азыркы заманбап, замандын талабына ылайык курулуптур. Азамат, анан кийин ушул убойный цех элге кызмат кылган. Ушул жерде далай жылкылар союлуп, далай тамам бээлер союлуп, тойлорго арналсын. Ветеринардык жана санитардык нормалардын сакталуусу менен камсыздалган жай райондук өнүктүрүү фондунун колдоосу менен жеке ишкер Тилек Коңгурбаев тарабынан салынган. Ачылыш аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы күбө болушуп, мындагы шарттар менен таанышып чыгышты. Жалпы 5 миллион 300 миң сомдун акча каражат жумшалды. Ошонун 3 миллион сомун биз өнүктүрүү фондунан бердик. Калган 2 миллион 300 миң сому бул ишкердин өзүнүн салымы болду да. Аны эми бул ишкана бардык жана ветеринардык нормалардын баарына туура келет. Баягы ажерде ар кандай нормалар бар да, калктуу оңуштан алыс болуш керек, таза болуш керек, ветеринар отурчу жай болуш керек, баягы мал союучу бөлмө өзүнчө болуш керек, шаарын тазалаш өзүнчө болуш керек деп болгон санитардык, ветеринардык нормалардын баарына туура келтирип салдык. Ошо нормалар негизинде Малды союуда атайын ветеринардык адистин көзөмөлүнөн өтөт. Ал үчүн иш бөлмө дагы камдалган. Талапка ылайыкталып, ич этин жуучу жай өзүнчө, тери сактоочу канасы дагы заманбап болуп бүткөрүлгөн. Шартты түзүүдө ошо бала атайын чуркап аракет кылып, мына холодильнигин койду, чоң холодильникти, канчет батарын ошо тоннала батат окшойт. Холодильнигин койду, анан кийин ичиндеги шарттардын баардыгын суусун киргизип, ичегилерин жуу турган жана башка нерселерин баардыгын киргизип, анан кийин дагы мынакей бул жерге турат. Ошол этти бөлүп ырастап бере турган станокторун алып келип койду. Малды соя турган жагын бүт ырастады. Ушул нерселердин баардыгы ушул баланын колунан келди да. Торкендеги Адалет мал союучу жайдын ачылуусу менен Токтогулда экинчи ушундай кызмат көрсөтүү жайы ишке түштү. Ал эми бул жерде болсо 5 адам жумуш менен камсыз болуп, кошумча иш орундар дагы түзүлдү. Алдыда очок казандар коюлуп, ушул жердин өзүндө эле этти бышырып алып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүшөт. Нара Жапарова, Бектур Иманалиев, Токтогул району.